Eski tытылып калган дин китептерди ар жерде калбаш үчүн өрттөп салса болобу жана эскилиги жеткен жайнамазды эмне кылып жок кылса болот? Жайнамазда проблема жок. Бисмилла, кааласаңыз өрттөп салыңыз, эч кандай анын бир урматтуулугу жок. Жөн эле материал, намаз окуп аткансың, бүттү, болду. Эшекке токулуп алып койсоң деле проблемасы жок. Ал эми диний китептерге келгенде, анын арасынан Куранга келгенде бир аз аяр мамиле кылышыбыз керек. Биздин устазыбыз Салах Абул Хадж, Аллахым өмүрүн узун кылсын, ошол кишинин айткан сөзү эсиме келди да. Куранды эскирип калды, окуганга жараксыз болуп калды. Бар да эми ушундай Курандар. Ошону өрттөп салган адептен эмес дейт. Биздин китептерди, эски китептерди карасаңыз, барып көмсүн дейт бир жерге апарып. Эми азыр шаар жергесинде бир жерге апарып көмүү кыйынга турат. Бирок ал деле оор эмес. Жана желек турган жак бар, ошонун нар жагына барсаңыз, талаа экен. Ошол жака барып көмүп келсеңиз деле болот. Эс алганча барыпчы. Жок. Убактым болбой атат десеңиз, өрттөгөндөн көрө, ошо устазыбыз Салах Абул Хадж айтты, жанагы барактарды митип кесип салат, зың деп майдалап салат го. Ошондойго салып, майдалап салып туруп, андан кийин өрттөсө, бир аз эми баягы сырттан караганда мусулман адам өзүнүн Куранын өрттөп аткан сүрөттү калтырбаш керек дейт. Сен мусулмансың, Куранын өрттөп атасың. Эми бирөөлөр сен түшүнүшүң мүмкүн, мен эскирген Куран, бирөөлөрдүн көзүнө же болбосо мындай бир сырттан караганда жакшы көрүнүш эмес. Куранын өрттөп атасың деген сөзчү. Биз Куранды өрттөгөн үчүн капырларга кандай ачуубуз келип атат Европада Куранды өрттөгөндөргө, ошолордун бир катарына кирип калба. Майдала дагы, андан кийин барып өрттө, же апарып көмүп кой. Жай намаздын маселеси жеңил.